Мамлекеттик бажы кызматынын түштүк батыш бажысынын жетекчиси Нурбек Айтмаматов мыйзамсыз баюуга шектелип кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Чогултулган материалдардын негизинде кылмыш жаза кодексинин 323-беренесиндеги кылмыш белгилери боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Айтмаматов өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарынан пайдаланып түштүк батыш бажысындагы товарларды туура эмес декларациялоо үчүн коррупциялык схемаларды, товарлардын жалган транзитин уюштуруп, чоң суммадагы көмүскө киреше алып турган. Ал тапкан акчасын мыйзамдаштыруу үчүн $4,5 миллион 30 элиталык батир, $1 миллион 10дон ашык унаа алган дешти УКМКдан. Маалыматка караганда көмүскө кирешенин көп бөлүгү курулуш компаниялары аркылуу мыйзамдаштырылып, негизги акциялары Нурбек Айтмаматовго таандык экени аныкталган. Шектүү УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Пара алуу фактысы боюнча Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык ИИМдин тергөө кызматынын тергөөчүсү жазык ишине катышкан адамга карата кылмыш ишин токтотуу үчүн акча каражатын талап кылгандыгы аныкталды. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 326-берене опузалап паралуу менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. 9-июнда өзүнүн кызматтык бөлмөсүнөн $500 өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен милициянын полковниги кармалды. Ал УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат деп билдиришти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынан. Бишкектин 1-май райондук сотунда адам уурдоонун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу отурум 11-июнда уланды. Кылмышка шек саналып кармалгандардын бири Орзубек Нурумбетов күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, Замирбек Романкулов айыпсыз экенин айтты. Андан тышкары бул окуяга байланыштуу кармалган Сыймык Молдосариев, Кубаныч Токон уулу, Ажы Кабыл Рыспай уулу да жарым-жартылай күнөөлүү экенин айтышты. Бул тууралуу Айзаданын жакындарынын адвокаты Нурбек Токтакунов билдирди. Жылуу вирус пандемиясынан улам сот жараяны онлайн өттү. Кийинки отурум 15-июнда болот. Бишкекте 5-апрелде Айзада Канатбекованы бир нече адам күчтөп унаага салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган кишинин сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаадагы автоунаадан табылган. Ыйман Нуру партиясы 11-июлда Бишкек жана Ош шаардык кеңештерине өтө турган кайра шайлоого катышпайт. Партия лидери Нуржигит Кадырбеков 11-июнда Фейсбуктагы баракчасында ушундай билдирүү жасады. Ал Ыйман Нуру мындан ары аймактардагы калааларды өнүктүрүүгө күч жумшаарын айтты. Ушул эле күнү Ак Бата партиясынын лидери Нариман Тулеев да билдирүү жасап, Бишкектеги шайлоого катышпай турганын билдирди. Ал баш калаанын тургундары партиянын программасына азырынча даяр эместигин айтты. Ыйман Нуру 11-апрелдеги жергиликтүү кеңештерге шайлоолордо 10 шаарда уткан. Анын ичинде Ош шаарындагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Ак Бата партиясы да Бишкекте шайлоодо жеңген. Bir айдан соң аймактык шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамдарын бузгандыгы үчүн Ак Батанын жеңишин жокко чыгарган. Эгер эртеңден тарта суга суу фермерлерге жетпей турган болсо, облус район жетекчилигине карата катуу чара көрүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Чүй облусундагы жумушчу сапарынын жүрүшүндө билдирди. Ал Панфилов районундагы Батыш Чоң Чүй каналынын абалы менен таанышкан. Фермерлер менен жолугушуп, суга сууга байланыштуу жана ирригациялык объектилер боюнча көйгөйлүү маселелерди талкуулаган. Жаралган көйгөйлөр тууралуу маалымат алып, сиздер менен жолугушуп, абалды талдаш үчүн атайын келдим. Сиздердин кооптонууңуздарды түшүнүп турам. Кургакчылыкка байланыштуу фермерлер суга сууга муктаж болууда. Тилекке каршы мындай абал бул райондо гана болуп жаткан жок. Азык-түлүк коопсуздугу өзгөчө көзөмөлдө турат. Тармактык түзүмдөргө жакын арада райондо суу менен камсыздоо тапшырылган. Эгер эртеңден тарта суга суу маселеси чечилбесе, облус район жетекчилигине карата катуу чара көрүлөт, деди Марипов. Андан соң өкмөт башчы Киров айылындагы скважинаны көрүп чыккан. Ага трансформатор жана насостук жабдуу орнотуу талап кылынат. Бул иш аткарылса 40-50 гектар жерди сугарууга шарт түзүлөрү айтылат. Соңунда Марипов донордук уюмдар менен биргеликте Панфилов районунун ирригациялык тармагын өркүндөтүү боюнча сунушту кыска мөөнөттө киргизүүнү тапшырды.
Быйыл кургакчылык болуп жаткандыгына байланыштуу түшүмдүүлүк дагы төмөн болору күтүлүп жатат. Бул туурасында Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Илич Марсбек уулу билдирди. Бүткүл дүйнөдө кургакчылык күч алууда. Жалпыга маалымдоо каражаттары тоют жетишсиз болуп, жаныбарлар өлүп жатканын жазышууда. Биз чара көрүүгө аракет кылып жатабыз. Коңшулар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Жакын арада Кытайдан 40 000 тонна un, 20 000 тонна шекер жана суу май келери күтүлүүдө. Мамлекеттик резерв фондуна Казакстандан un жеткирилди. Мындан тышкары бизге канаттуулар чарбасы ассоциациясынан жем тартыштыгы боюнча кайрылып жатышат. Жакынкы күндөрү бул тармакка колдоо көрсөтүү үчүн 4 000 тоннадан ашык тоют брондойбуз, деди Адис. Министрдин орун басары ведомство кургакчылыктын кесепетин жеңилдетүү үчүн аракеттерди көрүп жатканын кошумчалады. Тилекке каршы оор учурду башыбыздан кечирип жатабыз. Кургакчылык акыркы 10 жылдыктагы эң жогорку чегине жетти, деди ал. Кыргызстанда 2020 жылы жакырчылыктын көрсөткүчү 25,3%ды түздү. Бир жыл мурун 20% болчу жакырчылык шаарларда да, айылдарда да жогорулаганын Улуттук статистика комитети билдирди. Жалал-Абад облусунда башкаларга салыштырмалуу жакырчылык көбүрөөк. Жалпы республикадагы кедейликтин 58% Жалал-Абад, Ош, Чүй облустарына туура келет. Ал эми Ош шаары менен Талас облусунда абал туруктуу. Былтыр жакырчылыкта жашаган 1,678 000 адам катталган. Алардын ичинен 17 жашка чейинки курактагы 833 900 бала же ушул курактагы балдардын 31,8% кедейчилик шартта жашаган. 2021 жылы Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 35%га жетиши мүмкүндүгүн Дүйнөлүк банк март айында божомолдогон. Буга киреше булактын жоголушу жана айрыкча азык-түлүк жаатындагы инфляция себеп болушу мүмкүндүгү айтылган. Абалдын начарлашына таажылуу вирус пандемиясындагы чектөөлөр себеп катары көрсөтүлүүдө. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга таажылуу вируска каршы эмдөө жүргүзүү үчүн $20 миллион бөлдү. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдирди. Кошумча каржылоо эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы аркылуу Кыргызстанда иштеп жаткан COVID-19 боюнча ыкчам долбоор үчүн бөлүнгөн. Каражаттын жарымы грант, ал эми калган бөлүгү насыя иретинде 38 жылга 0,75 үстөк пайыз менен берилүүдө. Кыргызстан COVID-19 катуу жабыркап, вакцинанын пандемия менен күрөшүү, адам өмүрүн куткаруу жана экономиканы толук жандандыруу үчүн орду чоң. Башка өнөктөштөр менен бирге Дүйнөлүк банк пандемиядан кийин экономиканы калыбына келтирүү үчүн Кыргызстандын элин колдоону улантууда, дейт Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү Навид Хасан Накви. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында жайгашкан Торугарт автожол жана Эркеч-Там автожол өткөрүү пункттары 14 июнда 1 суткага убактылуу жабылат. Мындай тартип Кытайдын улуттук майрамына байланыштуу киргизилген. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлады. Торугарт жана Эркеч-Там жолдорундагы кыймыл 15 июндан тартып жанданат. Кыргыз-Кытай чек арасы адатта Курман-айт, Жаңы жыл майрамдарында жана Кытайдын улуттук майрам мааракелеринде жыл сайын жабылып турат. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Түркияда 2022 жылдын сентябрь айында өтөт. Бул тууралуу президенттик администрациянын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, иш-чараны өткөрүүнүн мөөнөтү пандемияга байланыштуу кийинки жылга белгиленди. Кыргыз мамлекети атайын маданий программаны даярдайт. Көчмөндөр ааламы этнофестивалин уюштуруу каралууда. Каада салт, үрп-адат, кол өнөрчүлүгүбүздү дүйнөлүк деңгээлде көрсөтүүгө абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт деп билдирди Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев президент Садыр Жапаровдун Түркияга расмий иш сапарында жетишилген келишимдер тууралуу маалымат берип жатып. Ал Садыр Жапаровдун Түркияга расмий иш сапарынын алкагында кыргыз-түрк маданий байланыштарын чыңдоого багытталган бир катар келишимге кол коюлганын белгиледи. Аталган келишимдерди ишке ашыруунун алкагында 2022 жылы эки өлкөнүн ортосунда маданият жана искусство күндөрүн өткөрүү пландаштырылууда. Ошондой эле театрлардын гастролдору, кино күндөрү, кол өнөрчүлөрдүн, сүрөтчүлөрдүн көргөзмөлөрүн уюштуруу, маданият кызматкерлерин окутуу жана тажрыйба алмашуу иш-чаралары камтылат. Мындан тышкары маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри кыргыз-түрк маданий борборлору ачылаарын маалымдады. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы бир эле оюнда киргизген голдордун саны боюнча жеке рекордун жаңыртты. Бүгүн 11 июнда 2022 жылы өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо этабынын алкагында Акшумкарлар Мьянма курама командасы менен кезгелип 8-1 эсебинде утту. Беттештеги голдорду Турсунали Рустамов, Гүлжигит Алыкулов, Фархат Мусабеков, Алимардон Шүкүров, Мирлан Мурзаев жана Абай Боколеев киргизди. Ал эми мьянмалыктардан 69-мүнөттө Хлайн дарбаза
дарбазага топту киргизе алды. Эске сала кетсек, 2019 жылдын 10 октябрында Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кыргызстандыктар ушул эле Мьянма курамасын 7-0 эсебинде уткан.